Бүгін бардық қырғыз елімді, қырғыз жұртымды, бардық мұсылман халқымды бүгінгі айт намаз майрамымен құттықтаймын. Айтыбыз құтты болсын. Қырғыз елімізден әрбір үйімізге, әрбіріміздің үй бүлемізге жақсылықтар, ынтымақ болсын. Жақсылықтар болсын. 30 күн қармаған оразалар, дуа тілектер қабыл болсын. Мемлекетімізде стабилдүүлүк болсын. Алла Тааланын разычылыгы үчүн ушул бүгүнкү айт намазынын урматына кимдир бирөөнү ушул убактарда капа кылып койсом же кимдир бирөөгө туура эмес мамиле кылып койсом, мен ар бир мусулман калкыман кечирим сураймын. Жана ушул айт намаз маалында, то есть орозо маалдарында жалган жала таратып, ар түрдүү ушак сөздөрдү таратып, ар түрдүү жаман болбогон нерселерди айткан, жана ошолорду тараткан ар бир адамды дагы мен Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, айт намазын урматы үчүн кечирдим бардыгын. Кечирдим. Мындан ары мындай жаман иштерге барышпасын. Жаман сөздөрдү, туура эмес маалыматтарды таратышпасын. Жүрөгүнө иман берсин алардын дагы. Алла Таалам ар бириңизден ыраазы болсун. Майрамыңыздар менен, урматтуу мусулмандар. La ilahe illallah, Allahu Allah, nevrimin çeksiz Allah, Allahu Allah, Rabbim Allah. Biz şu жол кырсыгынан улам ушул состояниега түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45.000 акча каражаты керектелүүдө. Bizde андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Арыңыздардан Аллах Таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Аллах Таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах Тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде деньги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.